Каракол шаарында Халык банктын дагы бир филиалы ачылды. Быйыл Түп айылынын ички жолдору жасалып, асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун 100 жылдыгы белгиленди. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Жанар Алмазбекова, саламатсыздарбы? Бүгүн 13 октябрда Астана шаарында Эгемендүүлүк сарайында Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча кеңешмеге Азиядагы өз ара аракеттенүү жана ишеним чаралары боюнча мүчө мамлекеттердин 6-чы саммити өттү. Президент Жапаров өз сөзүндө Кыргызстан жыйында Азия өлкөлөрүнүн жалпы жана бирдиктүү коопсуздугун бекемдөөчү форум деп атап, уюмдун ролу жана мааниси өсүп бекемделишине ишеничин билдирди. Бүгүнкү 6-чы саммиттин жыйынтыгы кеңешменин тарыхында маанилүү орунду ээлеп, Азияда тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздоого чоң салым кошот деген ишеничтемин, деди Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы ошондой эле жакында Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчөлүккө талапкерлигин колдоп бергени үчүн Азия мамлекеттерине ыраазычылыгын билдирди. Саммитке Казакстан жетекчилик кылды. Ошондой эле эртең 14 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны жана Борбор Азия, Россия мамлекет башчыларынын саммити өтөт. Түштүк Кореянын Тэджон шаарында өтүп жаткан жергиликтүү жана аймактык бийлик лидерлеринин дүйнөлүк саммити иш-чарасына Кыргызстандын бир катар аймактарынын жетекчилери катышууда. Маалыматка караганда, кыргыз делегациясынын курамында 12 адам бар. Алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун жетекчилиги жана айрым шаарлардын мэрлери, вице-мэрлери, депутаттар. Шаарлардын жана жергиликтүү бийликтердин бирлиги эл аралык уюмунун башкы ассамблеясы быйыл 7-чи жылы уюштуруп жаткан жыйынга 10 октябрда башталган. 14 октябрда жыйынтыкталат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын азыркы абалын жана келечегин талкуулаган бул жыйынга дүйнө жүзүнөн 3000 адам катышууда. Кыргызстанда 17 октябрдан баштап көмүрдү экспорттоого убактылуу тыюу салынат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев билдирди. Анын айтымында өлкөдө көмүргө болгон суроо талап көп болгондуктан тыюу салуу пландалууда. Бүгүнкү күндө кара кеченин көмүрүн каптарга салып 20 тонналык фуралар менен чет жака чыгып жатат. Алсак ушул жылдын январь-сентябрында 1780-264 тонна көмүр экспортко кеткен. Бирок өлкөдө көмүр таңкыстыгы жок, ата мекендик жана импорттук көмүрдү жеткирүү өз убагында аткарылууда, деди ал. Быйыл Түп айылынын ички жолдору жасалып, асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Оңдоого муктаж болгон жол каттамдары буга чейин көйгөй жаратып келсе, эми жол кеңейтилип, талаптагыдай жасалып жатат. Жалпысынан Түп айылынын ичиндеги 815 метр жол жасалып, бүткөрүлүп калды дешет адистер. Жакынкы күндөрү каттама ачылып, келерки жылы жол жасоо иштери улантылмакчы. Темага кабарчыбыз Жанара Сагындыкова токтолот. Быйыл Ысык Көл облусу боюнча 30 чакырым жолго асфальт төшөлүп, ички жолдор оңдолууда. Түп айыл аймагындагы жол жасоо иши 4 ай мурда башталып, азыр 2-чи катмары салынып, жакынкы күндөрү каттама ачылары күтүлүүдө. Түп айылынын ичи райондун центри. Бул жерде 420 метр, значит, светофорго чейин ширинасы 22 метрден 24 метрге чейин чыкты. Андан бери карай азыркы мынакей өзүңүздөр көрүп турган салып атканы 815 метр. Бүгүнкү күнү экинчи бул двухслойкада экинчи слойдун үстүнкү катмарын салып атабыз. Кудай буюрса, бир 2-3 күндө аралыгында ушул жумушту аткарып бүтөбүз деп турабыз. Түп айылынын ички жолу 420 метр, туурасы 24 метрге чейин. Салынып жаткан жолдун узундугу 815 метрди түзүп, учурда асфальттын 2-чи катмары төшөлүүдө. Сапатына көңүл бөлүнүп, ар дайым адистер көзөмөлгө алууда, дейт жолчулар. Өзүнүн техникалар баары эски, анан наемный техникалар булар. Жалданган техникалар, жалдап иштетип атабыз. Ушул 2-чи катмарын бир 2 күндө, 3 күндө бүтүп калабыз, 2-3 күндүн аралыгында. Түптүн ичи 1 километр 250 метрге чейин барып атат. Ошо 1 километр 250 метр. Быйыл жасап атканыбыз, иштетип атканыбыз. А негизи 3,5 километр. Переходящий болуп кийинки жылга калат.
Biz жылына 15-16 чакырымдан асфальт төшөчү элек область боюнча. Быйылкы жылы Кудайга шүгүр 2 эсеге көбөйдү да 30 чакырымга чыктык. Эми азыр ар бир райондордо бери болгондо жок дегенде 5-6 километрден асты 7-8 километрге чейин асфальт төшөө жумуштары. Мындан сырткары апрель айынан бери ямычный ремонттор, көптөгөн жумуштар жасалды. Азыркы күндө кошумча тартылган техникалардын жардамы менен учурунда бүткөрүү аракеттери көрүлүп жатат. Негизинен жасалуучу жолдун узундугу 3,5 чакырым болсо, быйыл 1 чакырым 200 метр жол толук бүткөрүлүп, саналуу күндөрдөн соң аягына чыгарылмакчы. Жанара Сагындык, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Түп району. 2 күндөн бери көбөйтүлгөн пенсиялар ээлеринин колдоруна тийүүдө. Эске салсак, бул жолу карыяларыбызга төлөмдөр 1700 сомдон 3000 сомго чейин көтөрүлгөн. Буга чейин дароо эле мындай суммадагы кошумчалар болгон эмес. Ушундан улам мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордуктарга ардактуу эс алуудагылардын кубанычтары чексиз. Нарын облусунан кабарчынын сюжети. Мындан туура 10 жыл мурун ардактуу эс алууга чыккан Сүйүмбүбү Моңошуу ага ошондо 1000 сомдук пенсия чектелген. Бүгүн анысы 12 миңди чамалап, ушуга шүгүрчүлүк кылууда. Айтымында өзү сыяктуу карыларга төлөмдөр буга чейин деле көбөйтүлүп келген. Бирок дароо эле азыркыдай чоң сумма кошулган эмес. Көбөйтүп аткан өкмөткө деле рахмат. 500дөн 300дөн болсо да кошулуп турчу жыл сайын көбөйткөнү. Кудайга шүгүр. Эмгеги серетекке кетпептир. Өкмөттөргө рахмат. Ушундай жакшы кошулуптур, көбөйдү. 70 жаштагы Карыбек Өмүрказиев дээрлик жарым кылым агартуу тармагында эмгектенди. Бирок убагы келип пенсияга чыкканында жашоосунда өпчап жетерлик төлөмдөр белгиленген. Чындыгында азбы көппү кошумчаланып отуруп, эми анысы 2000 сомго көбөйдү. Кошулуп келген буга чейин 200дөн 400дөн кошулуп келген. Бул жылкыда азыр 2000 кошулуптур. Неребиз элибизде тынччылык болсун, журтубузда тынччылык болсун. Эл тынчтыкты гана каалайт, эл тынчтыкты. Статистикалык маалыматтар тастыктагандай, Теңир Тоо калкынын 53 миңден ашыгырагы пенсионерлер. Алардын 18 миңи Нарын районунда жана Нарын шаарында жашашат. Буга аларга ай сайын 125 миллион сомдон берилип келген. Эми министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандырууга жаткандардын базалык бөлүгү 3170 сомго, камсыздандыруу бөлүгү 15%га чейин көтөрүлдү. Анткен менен мындай көбөйтүүлөрдүн аскер кызматынан жана укук коргоо органдарынан отставкага чыккандарга тиешеси жок. Үчүнчү топтогу майыптардыкы, алардыкы пенсиянын өлчөмүнөн 50% түзгөндүктөн ошондой эле жарымы болуп эсептелинет да. Ал эми жана багуучусунан ажырагандыгы боюнча пенсия алуучулардыкы октябрь 21 жылы, январь 22 жылдары булардыкы базалык бөлүктөрдүкү көбөйгөндүктөн алардыкы мында камсыздандырган бөлүгү көбөйүп атат. Тактап коюу иретинде мекенибизде 735 миңге жакын пенсионер бар экендигин белгилейли. Ага буга чейин жыл сайын 70 миллиард сомдук төлөмдөр берилип келсе, үстүбүздөгү жылдын 1 октябрынан тарта дагы 20 миллиард сом кошумчаланды. Жазгүл Сатаева, Сергей Мишенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн, Нарын облусунан. Чүй облусунун Жайыл районуна караштуу Кызыл Дыйкан айылында жесир жана көп балалуу жалгызбой энелердин 104 үй бүлөсүнө арналган социалдык шарчасынын расмий ачылыш аземи өттү. Ага айыл тургундары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана демөөрчүлөр катышып, жашоочуларга жаңы турактарынын ачкычтары тапшырылды. Шаарчанын жалпы аянты 21 000 чарчы метр, 3 бөлмөлүү 104 турак жайдын ичинде өзүнчө жуунучу бөлмөсү, от жагычу меш жана өзүнүн тосулган короосу бар. Бардык батирлер керектүү эмерек, кир жуугуч машина жана газ плитасы менен жабдылган. Бүгүн биздин Жайлы районунун Кызыл Дыйкан айыл аймагынын Петропавловкасында социалдык шарча ачылып атат. Бул шарчанын негизинен Ас-Сафа фонду аркылуу биз ошо атайын 2,2 гектар жерди ажыратып, биздин Кызыл Дыйкан айыл аймагындагы ошол эле жалпы биздин районубуздагы жесир энелерге,
ошо үй жок энелерге турак жай салууну макулдашып чечкенбиз. Мына март айында, ушул жылдын март айында башталган ушу шаарча мына бүгүнкү күндө бүтүп, ушу шаарчанын бүгүн ачып отурабыз да. Андан сырткары шаарчанын ичине тигүү цехи, ФАП, жаштардын руханий жана адеп ахлактык өнүгүүсү үчүн мечит жана тосмолору бар футбол талаасы курулган. Бүгүн Чүй областындагы Жайыл районунун Кызылдыйкан айыл аймагында Петропавловка айылында самалык өтүп жатат. 100 үй бүлөгө Ас-Сафа коомдук фондун тарабынан турак жай берилди. Ар бир берилген турак жайда бүт керектүү жагдайлар орношулуп берилди. Андан тышкары заманбап технологиялар менен тигүүчү цех, пекарнялар шарттар түзүлдү да. 3 бөлмөлүү үйгө ээ болгон Зарина Токтогулованын 5 баласы бар. Өзү экинчи топтогу майыптыгы бар экенине карабастан жеңил өнөр жай тармагында эмгектенип, патерде жашап келген. 7 ай мурун үй тууралуу угуп жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, талап кылынган документтерди чогултуп берген. Эми колуна үйүнүн ачкычын алып олтурган чагы. Анан ушундай угуп калдым, үй берилет экен дегеннен айыл өкмөтүнө барып документтерди тапшыргам. Где-то бир 6-7 айдын ичинде Кудайга шүгүр азыр үйлүү болуп отурабыз. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Балдарым менен табыш кыйын эле болчу. Азыр Кудайга шүгүр үйлүү болуп отурабыз ошол. Жолдошум менен ажырашып кеткем. Жардам бербейт. Алимент төлөбөйт. Ошо Кудайдын жардам менен де багып аткан балдарымды. Ушул Ас-Сафа фондуна чоң ыраазычылык билдирем. Аллахым эки эселеп берген болсун аларга. Мага ким жардам берип аткан болсо, барына иштерине ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт. Ас-Сафа борбору коомдук бирикмеси тарабынан 2015 жылдан бери жалпы республиканын аймагында 991 турак жай курулуп пайдаланууга берилди. Жасалган иштерди колдоого алган бийлик өкүлдөрүнө коомдук бирикменин төрагасы ыраазычылык билдирди. Биринчиден ушул Кыргыз Республикасынын президентине терең ыраазычылык билдирмекчимин. Ушундай жакшы иштерди Кыргыз Республикасынын ичине жакшы иштерди биз кылганга уруксат берген үчүн. Анан бүгүнкү күндө бул шаарча боюнча айта кетсек, 6-7 ай мурун баштаганбыз. Бул шаарчанын ичинде 104 квартира бар, 104 жесир аялдарга ылайыкташылган. Ошондой эле ФАПтар бар, жана пекарня, супермаркет бар, жана мечити бар бул шаарчанын. Ошондой эле Кыргызстан республика ичинде кылган жумуштарыбызды айта кетсек, көптөгөн кайрымдуулук социальный объекттерди курдук. Азыркы учурда бирикме тарабынан курулуп жаткан ушундай эле дагы 2 социалдык шаарчанын курулуш иштери аягына чыгып, жакынкы күндөрдө пайдаланууга берилет. Мерим Усубакунова, Сергей Мещенко, Атайынск көл маалымат кызматы үчүн. Бардык билимин өмүрүн укук коргоо кызматына арнаган милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун 100 жылдыгы белгиленди. Анда кичи мекени болгон Ысык көл районунун Орто Өрүктүү айылындагы орто мектепте айкелинин ачылыш аземи болду. Мектеп дагы милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун ысымын бүгүнкү күндө алып жүрөт. Бул иш-чарадан кабарчынын материалы. Ысык көл районундагы Орто Өрүктүү айылында кыргыз элинин мекенчил уулдарын бири Эмгек Кызыл Ту орден ээси милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун ысымын алып жүргөн орто мектепте анын 100 жылдыгына арналган айкелинин ачылыш салтанаты болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү, министрдин орун басары, областык, райондук жана жергиликтүү бийликтин кызматкерлери, бир туугандары, айыл тургундары, урпактары, мектептин мугалимдери жана окуучулар катышышты. 40 жылдан ашын күжүрмөн эмгегин укук коргоо кызматына арнап, эл үчүн эмгек өтөгөн маркум милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун өрнөктүү ары даңктуу басып өткөн өмүр жолу эскерилди.
Кыргыз милициясынын тарыхында ташка тамга баскандай кенен жолу бар, изи бар. Эгерде кыргыз милициясынын түзүүчүлөрүнүн башында Искендер Жоломанов, генерал Эргешалиев сыяктуу аталарыбыз турган болсо, ушул кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коомдун коопсуздугун сактоодогу күжүрмөн, тайманбас, кесипкөй ички иштер органдарын кызматкерлерин тарбиялап чыгарган, башкача айтканда кыргыз милициясынын калыптанышына зор салым кошкон жоон топ инсандардын сап башында албетте биздин Жапар Шабирович, генерал-майор Жапар Шабировичтин да ысымы бар. Кечете Жапар Шабиров 22 жаш кезинде эле Тал Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн элдик комиссариатынын жетектеп, жигердүү аракетин, билимин арнап, кийин областтык Кыргыз СССРнин ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында кызмат өтөгөн. Ал 43 жашында милициянын генерал-майору болгон. Жапар Шабировдун атабыздын милициянын генерал-майору болуп, ошо өмүр бою кызмат кылып, ички иштер министрлигинин түптөгөн генералдары деп билебиз. Ички иштер тарыхы бул ушул Жапар Шабиров менен бул ишин ушу кызмат өтөсү бул ушу ички иштerdин тарыхы деп билсек болот да. Эми бүгүн мынакей ушул туугандары атайын эстелик орнотуп, ушу ишинин арбагына таазим кылып Куран окутуп отурушат. Биз ички иштер министрлиги biz bu iş bilen keyinki kelечектеги балдарды тарбиялап өстүрүүдө бул ишин үлгү катары кабыл алабыз. Ошон үчүн биздин ички иштер министрлигинин орто окутуу мектеби атайын ушу биздин генералыбыздын атында коюлган. Азыр ал мектептен мынакей канча деген генералдар тарбияланып чыккан. Бул жерде Садырбек Мамметалиевич жүрөт. Бул иште ушул мектепте бүтүп генерал болуп турат. Мен ойлойм, келечек муунга дагы жакшы ушу мектептен кыйын деген, мыкты деген биздин кызматкерлер элдин тартибин, элге кызмат кылып, тартип сактаган, мамлекет үчүн кызмат кылган татыктуу биздин генералыбызга кызматкерлер чыгат деп ишенем. Бүгүнкү салтанатта милициянын генерал-майору Жапар Шабировго арналган китептин бет ашары, мектеп окуучуларын уюштурган чакан концерти болуп өттү. Бул туурасында кийинки Дорүнү программасында сиздерге кеңири тартуу кылмакчыбыз. Ысык-Көл маалымат программасы үчүн Турганбек Жунушалиев, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык-Көл району. Балыкчы шаарындагы тарых аймактануу музейинде көркөмдөлүп көргөндүн көз жоосун ала турган кыргыз боз үйү пайда болду. Аны Америка Кошмо Штатында эмгектенип иштеп жүргөн мекендештер алып беришти. Негизги максаты боз үйдү кадырлап, барктай билүү менен тигип, кайра чечкенди кийинки муундарга үйрөтүү болду. Америка Кошмо Штаттарында жашап, иштеп жүргөн мекендештери алып берген кыргыз боз үйү Балыкчы шаарындагы эскилиги жеткен аймактык тарых музейинин көркүн ачты. Анткени боз үйдүн жасалгасы, шөкөттөлүшү көргөн адамды кайдыгыр калтырбайт. Мекендештердин атын атасак, алар Элдияр Жолдошев, Рустам Акашев жана Чыңгызбек Кеникуловдор болду. Аларга балыкчы элдин коомчулугу, шаар мэриясы ыраачылыктарын билдиришүүдө. Бүгүнкү ушу иш-чарабыз абдан кубанычтуу болуп турат десек болот. Ушу Америкадагы алыста жүргөн мекендештерибиз ушу биздин тарых музейибизге боз үй алып бериштир. Ушул биздин балдарыбыз ушу боз үй тигип, ушу үйрөнүү максатында ушундан пайдаланып, ушу Америкадагы мекендештерибизге терең ыраазычылык билдирем. Ушу балыкчы шаарыбызга көп салымдарын кылып жүрүшөт. Мындан ары дагы алдыда максаттары бар. Кудайым буйруса жакшы бир иштерди алып кетебиз деп турушат. Буга чейинки мезгилдерде дагы Рустам Аташев, Элдияр Жолдошев жана Чыңгызбек Кеникуловдордун Балыкчы шаары үчүн көптөгөн салымдарын кошуп келишүүдө. Айрыкча шаардагы Исалуу паркын ишке берүүдө, анын көрктөндүрүүдө, жарыктандырууда өзгөчө салымдары айтылып келүүдө. Мектептерден жаш балдарды кезек-кезеги менен алып келип, тигип чечкенди үйрөтүү үчүн, андан сырткары тазалык ишканасы орноткон паровозго краскасына акчалай жардам беришти. Андан сырткары Нур бала бакчасынын краскасынын сыртына лак таганга акчалай жардам беришти.
Андан сырткары Зоракан Исаевна мектебине бир приндер алып берип атышат. Бул жигиттер буга чейин дагы көп салымдарды кошуп кеткен. Алдыда дагы көп пландар бар. Балык шаарынын кеңеши менен биргеликте, мэриясы менен биргеликте жакшы иштерди алып барабыз деген чоң үмүттөбүз. Аталган аймактык тарых музейинин эл үчүн, айрыкча кийинки өсүп келе жаткан муундар үчүн мааниси жогору. Анткени өткөн тарыхты билип үйрөнүү ар бир адам үчүн өзгөчө орунга ээ болору анык. Ал эми Балыкчыдагы бул аймактык тааным музейи 1953-жылдары курулган. Андан бери ар кайсы колго ижарага берилип, эскилиги жеткен үй экендиги көрүнөт. Бизге Балыкчы шаарында музейибизге боз үйдү алып келип беришти. Белекке тапшырып кетишти балдар. Аябай бул экспонатыбыз эң биринчи чоң экспонатыбыз болду. Абдан кубанычтуу болуп атабыз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Ден-соолукта болушун. Эми музей боюнча айта кетсек, музейде аябай көйгөй көп. Өзүңүздөр көрүп турасыңар, крышадан суу агат. Эч бир экспонат жок. Бардыгы кагаз түрүндө. Эми ал кагаз түрүндө болгондо ал экспонаттар деле эскилиги жеткен да. Бул негизи бул зданияны эмне болуп салынгандыгын билбейбиз, бирок эме да бул зданияда жанакы эт комбинаты болуп тур, андан кийин бул ижарага эле берилип жүрүп тур да бул музейчи. Андан кийин дом культура болуп тур. Андан кийин 98-жылдан баштап официалдуу түрдө музей болуп ачылыптыр. Аймактануу музей болуп ачылыптыр. Ошол эми бардык азыркы талапка ылайыктуу музей болуп берсе абдан сонун болмок шаар тургундарына. Бул музейден абалы чын эле көңүлдү чөгөрөр анык. Чатырынан жан өтүп, экспонаттарды жараксыз абалга дуушар кылат. Ошондуктан музей үчүн бардык шарты менен жаңы эле имарат салып берсе дешет музей кызматкерлери. Туратбек Рахманов, Салбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаарынан. Каракол шаарында дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Халык банктын филиалы ачылды. Халык банк Кыргызстан ачык акционердик коому өзүнүн ишмердигин Кыргызстандын финансылык рыногунда 14 жылдан бери ийгиликтүү жүргүзүп келет. Учурда мындай ишмердикти өнүктүрүү насыялары, төлөм карталарын чыгаруу, кассалык эсептешүү боюнча тейлөө жана ипотекалык насыяларды берүү өңдүү банктык кызматтар көрсөтүлөт. Халык банк өлкө аймагында 2008-жыл ачылып, бүгүнкү күндө кардарлардын талабына ылайык тармагын көбөйтүү менен иш алып барууда. Жарандарга үзгүлтүксүз банктык кызматтарды көрсөтүү багытында банктын жаңы филиалы ачылды. Аталган банк коңшу Казакстанда 99 жылдан бери иштеп, учурда 9 миллион кардар топтогон. В Кыргызстане представлен 10 филиалами. Бул банктын Кыргызстанда 10 чакты филиалы жана 23 кеңсеси бар. Биздин өнүгүү стратегиябыздын негизин санариптик продукцияны өнүктүрүү болуп саналат. Башкача айтканда, жарандарга онлайн кызмат көрсөтүү. Мындан улам ушул жылдын июнь айынан бери эмгек акы долбоорунун алкагында онлайн насыя берүүнү ишке ашырып жатабыз. Ошондой эле кардарлардын убактысын үнөмдөө үчүн банкка келбей эле алар үйлөрүнөн колдоно турчу уюлдук колдонмолорду жаңыртып, аны өнүктүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Азыр биз Кыргызстандагы эң алдыңкы келген 10 банктын катарындабыз. Биздин максат 5-3 орунга чыгуу. Аталган банк тарабынан кардарларга ишмердикти өнүктүрүү насыялары, аманаттар, төлөм карталарын чыгаруу, айлык долбоорлорун кароо боюнча программалар жана ипотекалык насыяларды берүү өңдүү бардык банктык кызматтар көрсөтүлөт. Өзүбүздүн мобильный приложениябыз бар, байкалык менен абдан жеңил, азыркы талапка ылайыктуу. Азыркы убакытта деген бүт эле биздин кардарларыбыз, экономикалык жагыбыз мобилдештирүү жакка өткөн. Азыркы убакта эң эле негизги насыялар бизге бизнес өнүктүрүү боюнча биздин сельхоз айыл чарба кредиттер берилет. Айыл чарба кредиттерибиз 18%-тен 25%-ка чейин берилет. 25% бул деген без залоговый кредиттер. Андан чоң суммада кредиттер индивидуалдуу түрдө каралып берилет. Бизде ипотекабыз бар, ипотекабыз 7 жылга чейин берилет. Андан тышкары бизде онлайн кредит бар. Азыркы заманда барыңыздарга белгилүү банктын кредити жок. Бир дагы бизнести өнүктүрүүгө мүмкүн эмес. Адам өзүнүн эмгеги менен өмүр бою чогултса да бир ишти баштай албайт.
ошон үчүн чыгынып ушундай коркпостон кредит алып өзүбүздүн бизнестерди өнүктүрүп ушундай мамлекетке кенедей болсо дагы салымыбызды кошолу деген энелердин биримин. Кирип келсең ордунан тура калышып кайсы кассага барышыңыз керек, кайсы операционный кызматчыга барыш керек дегендин баарын тең айтып эме кылып турушат. Иштерине ийгилик. Халык банк Казакстандын Алматы шаарында 1923 жылы ачылса, ал эми Кыргызстандын финансылык рыногунда 14 жылдан бери кызмат көрсөтүп келет. Бүгүнкү күндө банктын кардарларынын саны көбөйүп, жарандарга жогорку деңгээлде кызмат көрсөтүү багытында жалпы 23 бөлүм иш алып барууда. Айнура Достукбекова, Бактияр Мамбеталиев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Эгемен элибиздин башкы байлыгы анын тили, улуттук каада салты жана маданияты экени талашсыз. Кылымдап жашап келаткан кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статустун берилгендигине быйыл туура 33 жыл болду. Мындан улам эне тил күнүнө карата 1 айлык жарыяланып, иш-чаралар өткөрүлүп келүүдө. Ушундай эле иш-чараны Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин мугалимдери менен биргеликте Каракол шаардык мэриясынын тил боюнча жооптуу адистеринин катышуусунда эне тилди сүйгөнүң улут үчүн күйгөнүң аталышындагы иш-чара уюштурулду. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде эне тилди сүйгөнүң улут үчүн күйгөнүң аталышындагы иш-чара болуп өттү. Мугалимдер жана студенттердин катышуусундагы саамалык мамлекеттик тил күнүнүн 33 жылдыгына карата жарыяланган 1 айлыктын алкагында уюштурулган. Максаты келечек муунду эне тилди кадырлоого, патриоттук сезимдерин ойготууга багытталган. Кадырлап жүрөлүчү, каратып апакесин мама десе, ачышып ооруп кетет жүрөгүмчү. Ар бир кыргыз өз тилинде сүйлөсө эгер, эне тилим өркүндөп өсө берер. Атакесин папа деп жаткандыгы оору болду жүрөктө жан кейтер. Кантсе да кымындай үмүтүм бар, кыргыз тили бир күнү жалт деп жанар. Тилимдин өсүшүнө салым кошчу көп экен, мага окшош жандар. Кыргыз тилин өнүктүрүш үчүн бул азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселелерди жаратып келет биздин тилибиз. Биз дагы зар какшап эле күбүндө эле тилибиз жөнүндө эле айтып келебиз. Бир жөн эле тилибиз жөнүндө эле айтып койбостон, биз ошону иш жүзүндө ашырсак деле жакшы болот эле деген ойдобуз. Каракол шаарынын мэриясы тарабынан ошол тил боюнча 2004-жылдын номер 54-мыйзам негизинде ошол мыйзамдын аткарылышы боюнча Каракол шаарында көзөмөлдөө иштерин, көрнөк чарнактардагы кемчиликтер боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Жана ошондой эле студенттерден да жанакы ар кандай суроолор болуп атат. Бул деген ошол мамлекеттик иш кагаздарда кандай иштер болот жана ошондой эле мамлекеттик тил күнүндө иш-чараларда кандай формат өткөзүп атасыңар, ушул бардык суроолорго Кудай буюрса биз бүгүн жооп берип кеттик. Мындан ары да жооп бере бермекчибиз. Кыргыз тил саясатын өнүктүрүү боюнча иштер бул Каракол шаарынын мэри Эрмат Жумаевичтин жеке көзөмөлүндө. Иш-чарада мамлекеттик тилдин бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелери кызуу талкууланды. Мамлекеттик тил бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан колдоого муктаж экендиги талкууда баса белгиленди. Ошондой эле студенттер өздөрүн кызыктырган суроолорун мугалимдерге узатып, тийиштүү жоопторду алышты. 1 айлык жарыялап атабыз, 3 айлык жарыялайбыз. Эне тили күнү деп атайын, күн белгилеп атабыз. Бирок натыйжа кандай? Натыйжа менин оюмча бул жөн эле көрсөтмөлүүлүк. Ошо 90-жылдан бери, ошого чейин 30 жылдан ашуун убакыт кетип баратат да. Бирок мамлекет тилдин абалы баягы эле 90-жылдарда мен азыр кандай сүйлөсөм, сиз кандай сүйлөсөңүз, ал кандай сүйлөсө ошондой эле абалдабыз. Ал эми иш-чараны Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинин мугалимдери жана Каракол шаардык мэриясынын тил боюнча жооптуу адистери уюштурган. Соңунда активдүү катышкан студенттерге окуу жайдын ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Жанара Алмазбекова, Адилет Мокашев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Каракол шаарында көптөгөн улуттун өкүлдөрү ынтымак ырашкерликте жашап келишет. Алардын бири татар улуту. Кечээ татар жергесинен келген чыгармачыл топ өз өнөрлөрүн тартуулап кетишти. Алардын кыргыз жерине келген эң башкы максаты бул жакта жашаган татар улутунун өкүлдөрүнө улуттук ырларды жаңыртып, эң оолу ислам динин кабыл алынгандыгынын 1100 жылдыгына арналды. Каракол шаарында Союз малында 3000ден ашуун татар улутунун өкүлдөрү болсо, учурда 1000дей адам ынтымакта күн кечирип келишет. Толкун маданий эстетикалык борборуна келген элдин агымы үзүлгөн жок. Мекенге болгон сүйүү, улуттук ырлар жаңырганда жүздөрүнөн байкалып турду.
Киргизию мы приехали первый раз в 2018 году. Кыргызстанга биз 2018 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мааракесине келгенбиз. Анда биз жазуучунун чыгармасынан үзүндү аткарганбыз. Быйыл ислам динин кабыл алгандыгыбыздын 1100 жылдыгына карата атайын келдик. Бишкек шаарынан соң Каракол шаарына келдик. Андан кийин Жалал-Абад, Ош шаарына барып жыйынтыктайбыз. Фырсаттан файдаланып, мен Караколдо жашаган татарларны, миллеттешлерибизни, дин кардашларыбызны шушы биздин ишрашу белән, бәйрәм белән тәбрик итәсе килә. Барлык Каракол халкын тәбрик итәсе килә бәйрәм белән. Biz инде бик шат, менә шушылай чит төбәктә безне татарлар бик матур итеп каршы алдылар. Без алар белән очрашырга бик шат, һәм инде яңадан килербез дип ышанып китәбез. Быйыл татар жергесинде ислам дининин кабыл алгандыгынын 1100 жылдыгы белгиленип жатат. Бул датага карата атайын чыгармачылык топтордун келиши менен Кыргызстанда атайын жумалыктар уюштурулуп, жер-жерлерде маданий иш-чаралар өткөрүлүүдө. Азыр 1000-ге жакын, 2000-ге жакын киши Россия жака, Казакстан жака кетип калышты. Но ага карабай биз мына туруп атабыз. Азыр мына Караколдо где-то 7 уюшма бар, 7 этнический группа: өзбек, казак, дунган, мына кыргыздар, биз татарлар, ошо 7 группа баарыбыз ынтымакта, жакшылыкта иштеп жатабыз. Алардын каалоолору бизге жакшылык. Казан драма театрынан келген маданият кызматкерлери татар элинин улуттук ыр-бийлерин аткарып колдоого ээ болушту. Келген чыгармачылык топ иш сапарын Караколдон баштап Кыргызстандын 4 шаарында татар улутунун өкүлдөрү менен жолугуп, чыгармачылыктарын тартуулап кетмекчи. Жанара Сагындык, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Каракол шаары. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Ал эми Ысык-Көл медиа борбору өз көрсөтүүлөрүн улантат. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат. Саламатта туруңуздар.